Салам барыңыздарга, таңкы үйдөнүздөр менен кайрадан сиз эфирде. Амансыздарбы? Бир саат аралыкта сиздер менен кызыктуу маектер болмокчу. Биздин алыстабай туруңуздар. Бүгүн 6-ноябрь. Сыртта барай абдан сонун, жан дүйнөңүздө да ошондой жылуулук тарталаган күндөрдүн биринде болсун. Ошондой күндөрдүн биринде таң эртеген коногубуз бар. Окуу өндүрүштүк методикалык бөлүмдүн директорунун орун басары Тоялиева Мерим. Кутман таң. Кутман таң. Ошондой эле Бешенова Бермет өндүрүш устат. Кутман таң. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Өндүрүштүк методикалык кесиптин ээлерин кантип чыгарасыздар? Биздин кесиптик лицейибиз көп жылдан бери иш алып барат. 66-жылдан бери байланыш тармагында, информацион технология тармагында акыркы 20 жылдан ашык индустрия сулуулук тармагында дагы иш алып барабыз. Окуу жайда кесип менен окууну аралаштырып беребиз да, практикага жөнөтүп жумуш менен камсыз кылабыз. Ошондо бир гана техникалык дагы эмес, сулуулукту дагы өндүрүп чыгасыздар. Азыркы замандын талабына жараша жаңы кесиптерди кошуп атабыз. Негизи лицейдин эң башкы кадамдарында связист, радист, телеграфист, телефонист деген кесиптер болчу. Азыркы учурда алардын актуалдуулугу жоголуп бараткандыктан IT кесиптер кошулган. IT кесиптер программирование, андан тышкары техникаларды оңдоо, анан барып сулуулук тармагы дагы керек экенин көрүп кошконбуз. 20 жылдан ашык иштеп келатабыз. Бермет Жумакадыров ошол кесипти аркалап мастер болуп иштейт. Бермет айым, сиз сулуулук жакты, өндүрүштүк жакты дагы бир бышырып чыгарат дейт. Ошондо кайсыл тармактарды сулуулук кылып чыгарасыз? Эмнелерди үйрөтөбүз деген сыяктуу? Саламатсыздарбы? Биз чач кырканды үйрөтөбүз, ошол чачты боёгонду, чач жасалгаларды, бет сулуулаганды. Ушул биздики ушул сулуулук тармагы болгондон кийин тырмак өстүрүү жана тырмактын маникюр ошолорду үйрөтөбүз. Ошондо сиздерде канча убакыт окуш керек? Бизде окуу, биздин кесиптик лицейде 2 айлык курстар бар, кыска мөөнөттүк курстар. Жана жумушсуз калкты жумушу менен камсыздандырууга ушул 2 айлык курстарга келип окушат. Андан тышкары бизде 10 айлык курс бар, 11-классты бүтүп келген окуучулар. Андан тышкары 2 жылдык окуу бар, бизде 9-классты бүтүп келген окуучулар. Бизде аттестат дагы алат, жана кесипти дагы 2 жылдын ичинде окуп бүтүшөт. 9-ту бүтүү эле келсе, сиздерге 11-класстын дагы аттестатын алып чыгып кетишет. Албетте. Ошондо сиздерде жалпысынан лицей деп калдык, ошол лицейди таарак айтсаңыздар, анткени көрүүчүлөргө да абдан кызык болуп аткан. Кайсы лицейди айтып атышат, кайсыл жакта экен, кайсы тармакты айтып жатышат деп кызыгып жаткан учур болуш керек. Биз Бишкек шаарындагы байланыш жана маалымат технологиялар кесиптик лицейи номер 98биз. Биз Чүй проспектисинде 225-те жайгашканбыз, Бишкектин борборунда. Биздин кесиптик лицей 2 тармак боюнча алдыңкы тажрыйба борбору болуп саналабыз Кыргызстан боюнча. Биздин устаттар, биздин лицейде иштеген устаттар баары тең жогорку билимдүү, көптөгөн квалификациялары жогорулатуудан өтүшөт жыл сайын. Андан тышкары биздин кесиптик лицейде окуган окуучуларыбыз милдеттүү түрдө жумуш менен камсыз болот. Азыркы учурда биздин көптөгөн окуучуларыбыз Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө дагы иштеп келишет. Ушул чач-тарач кесибин аркалап келишет. Абдан ыраазычылыктарын айтышат. Бишкекте дагы өздөрүнүн студиясын ачкандар аз эмес. Сонун. Мерим айымга суроо бергим келип атат. Азыркы учурда байланыш деп калдыңыз, IT деп калдыңыз, телефонист деп калдыңыз. Ошону окуу жайда окуп иштегендер бар арасында? Иштегендер бар, болбосо 58 жылдан бери иштебейт болчук. Ушул убакка чейин эсе тарыхты карасак, 15 миңден ашык бүтүрүүчү болгон лицейде. Ар бири өзүнүн ордун таап кетти, бирок бул кесип баары ушул кесиптерин алган тандаган кесибин аркалап кетти деп айта албайбыз. Көбүнчөсү улап кетет. Анткени бул баштапкы билим берүү, андан ары дагы ортоңку бар, андан ары жогорку бар. Биринчи фундаментин тандап ошол менен ары кеткендер көп. Биз мониторинг деп коет, отслеживание выпускников, то есть ким каяка кетти, 3 жылдан кийин ушул кесипте калдыбы деген
сурамжылоо жүргүзөбүз. Ошонун негизинде бир 50 андан көп деп айта албайбыз, 50%дей балдар ушу тандаган кесибинде калып турушат, иштешет. Ыраазычылыгын айтышат, айтып кеткенде байланышты айтып кетсек, кече күнү ошо бүтүрүүчүм бар болчу. Бир телевиденияда начальник болдум ушу байланыш тармагында деп мактанып жазган. Сонун экен. Ошол учурда, азыркы учурда көбүнчөсү интернет, телефондор колубузда бар эмеспи? Анан телефонисти бүткөн же мурдагыда почтага барып кат жибергендер жиберишчи да. Азыркы учурда ошолор барбы? Же ошол сиздердин бүтүп кеткендер азыркы учурда иштешеби? Анткени жеңил болуп калбадыбы байланыш? Байланыш жеңил болуп калды, бирок технология өнүккөнүнө байланыштуу баары компьютерга барып да калып калган үчүн компьютердик сабаттуулукту окутабыз биз 2 айлык курс менен. Ошол эле телефонист деген азыр жок, азыр оператор контакт центра деген кесипке айланган. Ошол курста дагы окутабыз окуучуларды. Кишинин жашына, анан мүмкүнчүлүгүнө, анан өзүнүн какой-то бир навыктарына жараша биз багыт беребиз, анан мүнөт менен окутабыз. Улуу киши келген болсо 2 айлык курста окуп чыга алат. Ал эми 9-классты бүтүп келген бала мектептин программасы менен кесипти кошуп 2 жыл окуйт. 11-ди бүтүп келген бала 1 жыл ичинде биздин лицейде дуалдык система деген бар да. Жартысын биз лицейден беребиз, жарты жылын практикага жөнөтөбүз. Ошо практика учурунда эле өзүн көргөзүп, ошол жерде иштеп калып, дипломду алып кетет. Мүмкүнчүлүктөр, кесипти аркаланган мүмкүнчүлүктөр көп. Ошону каалаган киши болуш керек да. Ошондо бир эле багыт окутасыздарбы же бир нече багыт кетеби ошонун ичинде? 1 жылдыктын ичинде? 1 жыл ичинде бир негизги багыт беребиз, анан ага кошумчалап беребиз. Мисалы үчүн, Бермечи Макадырдын айткандай, парикмахер деген чач тарач кесипти тандаган бала салонго барганда визаж, макияжды да биле тургандай кылып кошуп беребиз. Анан макияж менен чачты билсе, маникюрду да кошуп алса жаман эмес деп аны да кошуп беребиз. Ошондо 1 жыл ичинде универсал чыкса, кийин анализди карасак, ошол үчөөнүн бирөөсүн тандап кеткен бар, үчөөнү тең тандап кеткен бар. Ар бир кесипте ошондой. IT кесипте дагы эгерде программированияны тандаган бала болсо, ал компьютердик сабаттуулугу жок, ал программированияга үйрөнө албайт. Ошону биринчи беребиз, то есть этап менен окутабыз да балдарды кийинкисине жеңилирээк болуш үчүн. Ошондо азыркы заманбаптын талабы айтыштык деп коет эмеспи? Ошону үйрөткөндөн сырткары компьютерде үйрөтөсүздөр. Ошондо бир эмес 2 багытты алып кетеби? Ооба, 2 багытты алып кетет. Кааласа 3-чү багытты алып кетет. Азыр бизде мисалы үчүн графикалык дизайнер деген курсту биз акыркы 3 жылдан бери окутуп келатабыз. Жаңы кесип деп айтсак болот биздин лицейде. Ошолорго биз азыр телевидениянын өнүккөнүнө силерге байланыштуу видеомонтажер деген кесипти кошуп берип атабыз. Анткени балдар жөн эле буклеттер жасап, графический бир портрет, флайерлер жасагандан тышкары кыска мүнөттөй видеолорду монтаж кылганды үйрөтөбүз дагы. Телевиденияга возможно багыт беребиз. Биздин миссиябыз балдарга багыт берүү. Ошол багыттын арасынан өзүнө кесипти тандоо. Анан биз билбеген балага багыттарды беребиз, ал арасынан тандап, кийин өзүнө кесип кылып алып кетет. Ошол тармакта канча жылдан бери эмгектенесиз? Мен лицейге келгениме ошол жылы 10 жыл болду. Мен экономист профессиясынын ээсимин, анан эмнеге бул жака келип калганымды даже айта албайм. Анан мугалим кесипке өтүп кеттим ошо. Азыркы учурда сабакта бересиз? Ооба, сабакта берем. Орун басарда аткарасыз? Ооба. Сонун. Бермет айым, силерде тырмак, чач боенткондон тышкары мен ушул кесиптин ээси болдум, бирок мен ушул багыт менен кете албай атам дегендер да бар арасында? Андайлар бар. Негизи бала 15, 16, 17 жашта бизге келишет. Ал убакта ар кандай 7 дубандан келишет бизге, ар кандай тартипти көргөн, тарбияны көргөн балдар келишет. Билим деңгээлдери ар кандай балдар келет. Биз ушу 1 жылдын ичинде ушул окуучуларыбыз менен кылдаттык менен иштеп, индивидуально деп коет, жеке иштеп, ушул балдарды 1 жылдын ичинде кесиптин ээси кылып жашоого көз караштарын өзгөртүп, жанагындай театрларга,
ушундай музейлерге алып барып, ушу балдардын руханий жагына дагы көңүл буруп, аш казанды толтура бербесең, баш казанды да толтуруп, рух казанды да толтуруп дегендей Гапыр Маданинов айтып коет го. Ошол сыяктуу эле биз балдарыбызга ошо кесипкөйлүккө туура багытты берип, андан тышкары дагы биз өзүнүн кесибин азыркы заманга ылайык мобилограф деп чыгып атат, СММ деп чыгып атат, ошолорго дагы багыт берип атабыз. Кошумча кесипти үйрөтүп, ошол тарабында кичине өздөштүрсө, булар кийинки салонго барганда өздөрүнүн кесибин, ушу өздөрүнүн үйрөнүп чыккан, алган билимин кардарларга через жанагы сайт аркылуу же болбосо бир интернет булактар аркылуу өздөрүн танытканга көрсөтө алат. Ошондо бир чачты, тырмакты жасабастан силер видео тартканды да үйрөтөсүздөр. Ошо өздөрүнүн видео тартканды да үйрөтөбүз, өздөрүнүн ошо алып жүргөндө. Бизде мисалы үчүн жанагындай экономика деген бизнеске багыт сабактары бар. Охрана труда деп коет, мисалы үчүн биздин сабактар ошолорду эмнеге окуйбуз деп сураганда балдарга айтабыз, сен эртең ушул салон ачып калсаң, ушундай бир бизнесмен болом десең, ошол жерге бир бизнес план жазышың керек, охрана труданы билишиң керек деп, ошо укуктануу деген сабак болсо сен өзүң укугуңду билишиң керек деп, ошондой бир кызыктуу сабактарды өткөнгө аракет кылабыз. Биздин сабак ошо кесиптик лицейде эле болбостон, бизде мисалы үчүн 3 багытта бөлүнөт да. Биринчиси теория сабагы болсо, биринчи багыт, экинчиси ошол өндүрүштүк окутуу болот. Үчүнчүсү өндүрүштүк практика болот да. Ошондо бизде бир жыл окуу болсо, бир жылдыкын айтып атам да. Бир жыл окуу болсо, анын ичинен 7 айын ушул кесиптик лицейде өтсө, 3 айын болсо ушул өндүрүштүк практикада өтүшөт, ушул салондордо, жанагындай студияларда өтүшөт. Андан тышкары бизде жанагы Мээрим Раушанын айткандай дуалдык системада окутабыз. Дуалдык системада ушу биздин окуучулар биринчи жарым жылдыкты ушу лицейден биз багыт берип баарын үйрөтөбүз, экинчи жарым жылдыгы уже салондорго кетишет. Ошондо салондор менен өзүңүздөр байланыштабызбы же өздөрү окуучулар, студенттер бара эле мен ушинтип практикага келдим эле деп барышабы? Жок, бул жерден болсо биз ушул сентябрь окуу жылы башталгандан баштап эле Бишкек шаарындагы же болбосо ошо региондогу чач тарач салондору менен келишим түзөбүз. Ошо келишимдин негизинде биз балдарыбызды ушул практикаларга жөнөтөбүз. Андан тышкары практикага жөнөтөр алдында бизде мектептерге жанагындай карылар үйүнө келишимдерибиз бар. Ошол жакка барып окуучулар менен практиканы байма өтүп турабыз. Ошондо алардын дагы жөн эле окутпастан аң сезимине дагы бир башкача бир сезим жаратканга түрткү берет экенсиздер да. Биздин кесиптик лицейде еще дагы практика жанагы лабораториялык иштер бар. Ага бизге ушул Бишкек шаарындагы STL деген компаниялар же болбосо жеке частный компаниялардан технолог, тренерлер келип биздин ушу лицейибизде мастер-класстарды өткөрүшөт. Жылына 4-5 жолдон мастер-класстар өтүп турат бизде. Андан соң сиздерден 10 ай окуп, анан сертификатын же дипломун алып туруп, жакшы бир жумуштарга орношсо болот экен да. Албетте. Соң Мээрим айым, ошол тармакты өзүңүз башка кесиптин ээсисиз, бирок ошол тарапка барып калыпсыз. Жан дүйнөңүз ошол балдар менен иштешүүнү кааладыбы? Башынан айтсам, мен администрацияда директорга жардам берип жумушка киргем. Анан ошол убактагы директор, атын айтып кетсем, Нурсат Ооновна, 2 жыл ал менен иштегенден кийин мени окутарба иштери боюнча орун басары кылды. Ошондон баштап мен балдар менен иштегенди жакшы көрдүм, кааладым. Балдар башкача, балдар азыр айтып берет го, балдар башкача, балдар өзгөрдү, телефондон чыгышпайт. Андай эмес, аларга подход табыш керек, алар менен сүйлөшүш керек, алар менен өзүң менен теңдей мамиле кылсаң, алар ачылат, өзгөрөт. Анан көп ушу 10 жылдан бери кээ бирде жазышат да, же ушундай окуткандарыңар үчүн рахмат. Башкача мектептегидей эмес, өзгөчө окудук. Бир жыл ичинде биз 1 жыл эле окучук, ошонун ичинде аябай көп мероприятияларды, иш-чараларды өткөрө берчек. Ошолордун баары эстерине калып,
анан ыраазы болушат да. Айта албайм, бул баардыгына биз ошондой таасир беребиз деп, бирок аракет кылабыз. Биздин лицейде Бирмет Жумакадырдын айткандай жогорку деңгээлдеги мастерлер иштейт, өзүнүн кесибин жакшы көргөн. Эгерде мугалим өзүнүн кесибин жакшы көрүп берип атса, бала андан таасирленет, үйрөнгүсү келет. Анан ошон үчүн биз администрация жактан окууну жогортууга аракет кылабыз. Мен өзүм ошо 7-8 коллегаларым менен кошо педагогиканы окуп бүттүм параллельно. То есть бизге бир жерде туруу уже мүмкүнчүлүк жок. Анткени убакыт өтүп атат, өзгөрүп атат. Балдардын аң сезими да өзгөрдү. Аларды кууп жетиш керек. Алар бизден акылдуураак, бизден астыда турат. Аларга кесип бериш үчүн алардын деңгээлине жетиш керек деп айтам да. Балдардын баары эле жаман дегенден алысмын. Ар бирөөсүнүн мүнөзүнө жараша тил тапса болот. Сиздерде Бермет айым айтып кеткендей эле практикага чыгышат. 7 ай окуп, анан 3 ай практикада болушат. Сиздерде дагы келишим бар. Биз деген башка партнерлорубуз бар. Попечительский совет дегенибиз бар. Баштапкы билим берүүдө ар бир окуу жай өзү балдарга жумуш орун, практика таап берет. Жумуш орун деп туура эмес айтып алдым. Практикага да биз 56 күнгө жөнөткөнгө биз даярдап жөнөтөбүз. Анан партнерлорду өзүбүз табабыз, алар менен достошобуз. Арасында бизди бүтүп кеткен, ыраазы болгон бүтүрүүчүлөрүбүз партнер болуп берет бизге. Попечительский совет аз эмес да, андайлар көп чоң ийгиликтүү компанияларда иштеген IT балдар бар, кыздар бар, салондорду ачкан. Мага жаңы окуучулар керек, бүтүрүүчүлөр керек деп өздөрү келгендери дагы бар. Анан биз өзүбүз издегендер дагы бар арасында. Сиздердин бүтүп алып эле жумуш ордун таап, сиздердин бүткөндөрдү кайра жумушка алышат. Ооба. Ошондо бизде мындай да, 3 ата-эне, бала, анан окуу жай, үчөө тең бир багытты караса, ийгиликке жетебиз. Бермет айым, сиздин жакшы бир жаңылыгыңыз бар экен. Өзүңүздүн жериңизге аттанууга чыгыпсыз. Ошонун себеби эмнеде? Мен негизи эле ошо кичинекей чагымда эле же болбосо ошо кесиптик лицейге келгенде деп айтсам, мен ошо группада, мектепте лидер болуп жүрчү экенмин, азыр ойлосом. Андан кийин ошо группамдын проблемаларын чечкенге аракет кылчу экенмин, сүйлөшүү жолдоруна барчу экенмин. Акыркы ушу буга чейинки созывда депутат болгонмун, ушу Күнтүү айыл өкмөтүндө. Мен көптөгөн иштерди аткардым десем жаңылбаймын. Мен көбүнчө өзүм баягы аял заты болгондон кийин мен билим берүүгө басым таштадым. Анткени себеби эртеңки биздин келечегибиз, жаркын келечегибиз бул биздин балдарыбыз деп айтат эмеспи? Ошол биздин билим тармагына, ушул бала бакчаларга көңүлдү көбүрөөк бөлүп, ушул билим туура жакшы болсо, ал билим кандай болот? Макул билимди мугалимдер берет. Тарбия жагынан дагы аксап келаткан убак азыркы учурда тарбия жагында басым ташташ керекпиз. Ошол ата-энелердин ортосундагы мугалим менен ата-эне бала үчөөнүн ортосундагы байланышты укреплять этип, ошол көптөгөн семинарларды өткөргөнгө аракет кылдык айылга, ушу жергебизге. Ошондо Күнтүү айыл аймагына. Андан кийин ушул ата-энелерге ошо мектепке барып, ушу балдарга туура тарбия бергендин бир какой-то бир методдорун чогуу биргеликте ошолор менен аралашып жүрдүм. Элдин үнүн аткаруу бийликке жеткирүү, ошолордун ортосунда мост болуп берүү, көпүрө болуп берүү. Мен ошондой жаралсам керек эл менен иштегенге. Анан кийин ушул созывда ушу ойлондум эле, барбай окшоймун десем, сурангандар көп болушту. Аткаруу бийликтен суранышты, элдерибиз суранышты, эжекелер суранышты, агалар суранышты. Анан ушу акыркы күндү барууга туура келди. Ошондо азыр дагы кандидатыңыз койдуңуз? Азыркы учурда кандидатты койдум. Бешина Бермет Жумакадыровна 5-округдан 1-чилерден номер 1 болуп чыгып атам. Сонун. Сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Сиз дагы элдин бир көйгөйүн жашап турган бир мыкты айымдардан болуңуз. Мерим айым, сиз ушу тармакка келип, анан азыркы учурда
өзүңүз айтып атпайсызбы, тыгыз байланышта болгонун жакшы көрөм. Анткени алардын да оюн билиш керек экен депчи. Кээде болот да, жанагы орус тили менен айтканда переходный возраст. Ошондойлордун бир кандай бир себептерден окугусу келбей, же жок мен ушундай өзүмө бир жагымсыз мамиле болуп атат дегенде психологдор иштейбиздер да. Психологдор жок, бизде деген мугалимдерге ошол оку тарбия боюнча алып барган мугалимдин психолог образованиясы бар. Биз психология тармагында баарыбыз окуганбыз, кыска мүнөттүү курстарда сертификаттарыбыз бар. Бул көбүнчө даже ал сертификатта эмес, ошо балдар менен сүйлөшүүдө. Ошо себептен окугусу келбеген себептин аркасында дагы бир себеп бар. Ошол себепти угуу, ошол себепти ал бала айтып берүү, анан ошол менен ал жоюлат да. Көбүнчө балдардын проблемалары мисалы үчүн айтылгандан кийин жок болот. Биз окууда айтабыз да, бизде өзүбүздүн мүдүрүбүздүн да айткан сөздөрү бар. Проблема болбойт, ситуация болот деп. Анткени ситуацияны чечиш жеңирээк, проблема деген жок бизде деп айтабыз. Ошол системага үйрөтөбүз. Бизде балдар окуп аткан учурда. Себеби ата-энелер сен деген ушундай болушуң керек, сен ушул тармакты окучу деп жашоону булагыда. Ошол тармак менен окутуп коюп анан кээ бир балалар бар да. Мугалим бол десе, мугалим болуп окусу келбейт, бирок мугалимдикте окуйт деген сыяктуу да. Ошондойлор да бар да арасында. Приемный комиссия деп коебуз, жайында окууга балдарды алып аткан учурда кээ бир учурда угуп калабыз, ошентип апасы ушул кесипти сен окуйсуң, мен ушуну жакшы деп атам деп туруп киргизип койгон балдар бар. Анан анализдин аягында ошол балдар тандаган кесип болгондон окубай коюшат. Мен тандаган эмесмин деп чыгат. Кээ бир учурда ата-эне наоборот каалаганыңды кыл дегенде андан да жаман чыгып кетиши мүмкүн жыйынтык. Анан бар баладан сураган, эмнеге кызыкканын билген ата-эне ошол балдар огош бетер ошо кесипке берилип, рахматын айтып ыраазы болушат. Сиз айткандай азыр бир-эки күн мурун эле бир бала келип, ата-энем алып берген ноутбукту актай албай жатам, мен деген качан кетиресиңер деп аябай переживать этип алыптыр. То есть бул үйдө ушуну алып бердик, сен ушуну акташың керек деген сөздүн көбүнөн чыккан да. Убакыт келе эле 2 жылдан кийин анализ жүргүзөбүз, азыр шашпай тур деп сүйлөштүк. Ошон үчүн ата-энелерге мисалы үчүн өзүм дагы энемин айта турган кеңешим баладан результат күтпөш керек да. 1-2 айдын ичинде. Ал кыска мүнөттүк результат эмес. Кесип бул өмүр бою аркалай турган иш. Анан 1-2 жылдын ичинде ал деген ушул жерде мыкты специалист болуп кетет деп биз сөз бере албайбыз. Ал бала да аткара албайт. Ошон үчүн убакыт бериш керек. 16-дан 18 жашка чейин сиз айткан переходный возраст аябай балдар үчүн психологиялык кыйын, өздөрү самоанализ менен, өздөрүнүн критика менен алек болуп атса, биз үстүнө еще ответственность кошуп берип атабыз да. Ошол жагын кичине кээ бир ата-энелер деген азайтыш керек, а кээ бир ата-эне көбөйтүш керек да, наоборот. Бала менен тыгыз байланыш болуш керек, ата-эне менен. Ого болуш керек, сүйлөшүш керек. Азыркы учурда сүйлөшүү аябай, как сказать, редкость, мындай эме баалуу болуп калды. Ошон үчүн сүйлөшкөндүн аркасынан көп маалымат ала алабыз деп айта алам да. Ата-эне менен баланын ортосунда тыгыз байланыш болсо, анан жан дүйнөсүндө эмне болуп атканын баарын билебиз. Билебиз. Сиздерге ыраазычылык, таң эрте келип бизге ушундай маек куруп берип, окуучуларга деп эле, студенттерге, алар деле студенттер, багыт бергенсиздерге ыраазычылык, сизге ийгилик каалайбыз. Бизге келип туруңуздар, жагыңыздар менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. 1-2 мүнөттөн кийин кайра жолугушабыз.